Чоң ата. Саламатсыңарбы достор? Менин атым Дастан. Азыркы учурда мектеп окуучусумун. Мектебим мага аябай жагат. Мугалимим, классташтарым баардыгы тең менин көзүмө жылуу көрүнүшөт. Анткени мен эч ким менен урушкан эмесмин. Урушуу бул жаман балдардын кылаар иши. Мугалим эжейим класстын тартибин кароону мага берип койгон. Ошентсе да мен эч ким менен урушпайм. Аларды тынчтандырганга күчүм жетет. Силер күчүм жетет десем эле, бул бала кыйын жашат экен деп ойлобогула. Мындан баары коркот экен деп ойлобогула. Жок, андай эмес. Эгер классымдагы балдар менен күрөшсөм, теңинен көбүн чыга алам. Бирок чоң атам айткан. Карылуу деле эмесмин. Болгону балдарга сылык сөз менен түшүндүрөм. Достор, башка балдар сабак окуп жатышат. Аларга тоскоол болбойлу. Силер да сабак окуп жатканда башка бирөөлөр тоскоол болсо жакшы көрөсүңөрбү дейм. Ошентип, мугалим жокто тентек кылган балдарды өздөрү эле уялып калышат. Сабактарымды жакшы окуп, класстан суралганга аракет кылам. Мугалимдер тапшырма айтканда дароо күндөлүгүмө жазып алам. Үйдөн апама же ал болбосо эжеме көрсөтөм. Андан алардын жардамы менен үй тапшырмасын чогуу иштейбиз. Мага айрыкча математика жана кыргыз тили сабагы жагат. Жомокторду аңгемелерди окуганга кызыгам. Чоң атам бир жолу китеп окуу акыл эссе өсүрөт деп айткан эле. Атамдан дайыма китеп сатып беришин суранам. Атамдын сатып берген китептерин бат эле окуп бүтүп салам дагы башка китеп сурай берем. Себеби мен үчүн китептин ичиндеги окуялар абдан кызыктуу. Апам ооруканада иштейт. Эртең менен жана жатаарда тишимди жуушум керек экенин эскертип турат. Кээде тажайм. Бирок чирген тиштин сүрөтүн эжем бир гезиттин кесип алып бөлмөмө илип койгон болчу. Аны көрүп, тишим тазалабаса ушул сүрөттөгүдөй чирип кетпесин деп дароо тиш жууганга жөнөйм. Ошентип күнүгө турганда жана жатаарда тишимди, бутук колумду жууп турам. Тамак ичерде колумду жана тамак ичкенден кийин колум менен оозумду сөзсүз жылуу суу менен чайкайм. Муздак суу менен чайкасаң тишиң бузулат деп апам айтат. Мунун баарын апам үйрөткөн. Айтор апам үйдө тазалыкты каттуу сактайт. Атам, апам, мектептегилер, эжекем, айтор баардыгы мени акылың эрте өсүп кеткен кичинекей абышкасың дей беришет. Чынында ошондойбу билбейм, бирок бир нерсени билем. Ал мактануу жаман сапат экени. Мактанганды жаман көрөм. Класста эң жакшы окуганым үйдө 2 жаш улуу эжекемдин математика сабагынан чыгара албаган эсептерин чыгарып бергеним. Кошуналар менен жакшы тил табыша билгеним. Чындык. Мен муну өзүмдүн кыйындыгыман деп эсептебейм. Бул ийгиликтер мага мугалимимдин, ата-энемдин, эбаса эжемдин жардамы менен келди. Бирок ийгиликтериmin баарынан көп чоң атамдын жардамы тийди. Чоң атам айылда турат. Ал айыл биздин да айыл. Ошол айылда биздин туугандарыбыздын көбү жашайт. Мен жайкысын каникулга ошол чоң атамдын үйүнө барам. Чоң атам аппак сакалы төшүнө чайкалган карыя. Мен чоң атам менен кичинекей кезден бери жакшымын. Антейин десем, чоң атам баардык неберелерин жакшы көрөт экен. Чоң атам жайкысын жайлоодо кыдырып, аска таштардын арасындагы уячалардан мумио деген дары чогултат. Ал дары сыныкты, шишикти бат эле айыктырат экен. 2 жыл мурун жайкы каникулда чоң атамдыкына барсам, ал мени атына учкаштырып алып тоого алып кетти. Жолдон көптөгөн жомокторду, уламыштарды айтып берди. Баарынан да
Манас Баатыр жөнүндө айтып берген жомогу абдан жакты. Анын Акула деген такыр чарчаган күлүгү күчтүү аты болуптур. Манас Баатырдын душмандарды кубалап ата журтун сактап калганы, кыйын күндө жардамчы болуп дайыма жанында жүргөн достору жөнүндө көптөгөн кызыктуу аңгемелерди айтып берди. Экөөбүз тоодон чоң атам керектүү мумияны чогултуп дары чөптөрдү тердик. Айылга келе жатып мага кантип достандаш керек экенин үйрөттү. Андай акылды атам да, апам да, керек болсо мугалимим да айткан эмес. Чоң атам мынтет: жаман дос көлөкө сыяктуу. Күн тийгенде кубалап кетире албайсың. Күн жокто таппай каласың. Сен кыйналганда да, кубанганда да дайыма сени менен болгон мамилесин өзгөртпөгөн бала ошол сага жакшы дос болот. Чоң атамдын акылы силерге жактыбы? Кыскасы, чоң атам мени адептүүлүккө, имандуулукка, тартиптүүлүккө, тың жана тырышчаак болууга үйрөттү. Айрыкча ата салтыңды, ата тегиңди унутпа деп көп айтаар эле. Жет атамды жаттатты. Ушинтип чоң атам менин акылымды өсүшүнө көп жардам берди. Келгиле достор. Силердин да чоң ата, чоң энеңер, ата энеңер болсо, аларга Кудайдан ден соолук, бакыт тилейли. Бактылуу каарлыкты тилейли. Чоң аталар эч качан оорубасын. Неберелерин жытап, насаатын айтып, төлүбүздө жүрө беришсин. Амин.